Assalamu alaikum. Menин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Кыргызстанда ар жылы 31 август келген сайын эгемендүүлүк, суверендүүлүк, эркиндик деген сөздөр катуураак айтылат. Эгемендик бизге эмне берди? Эмнеге жетиштик? Эмнеге жетишкен жокпуз? Деген ушундай бир суроолорду беребиз. Бийликке, өкмөткө, элге, өзүбүзгө. Анан дагы бир адатыбыз бар, сөзсүз түрдө тиги президент жакшы эле, бул президент начар эле деп эгемендиктин наркын, баркын президенттердин парасаты менен өлчөмөйүбүз бар. 30 жыл кимдир бирөөлөргө аз убакыт, а бирөөлөр үчүн өтө көп убакыт. Советтер Союзу деген кишенден бошонгон республикаларды ар кимиси үчүн бул өнүгүүнүн, телчүгүнүн, бутка туруунун, өз алдынча жашап кете алабы жокпу, жашаса кандай жашайт деген суроого жооп алчу мөөнөт болду. Башка постсоветтик өлкөлөр кандай өнүгүп, же болбосо кандай өнүкпөй жүдөп атканын айтууну ары жыйыштырып эле биз өзүбүздү айталы, өзүбүздү сүйлөйлү. Ошентип Кыргызстандын 31 августу байкасаңыз канча бийлик алмашты, канча президент алмашты. Баарында мындай билинбеген бир окшоштук бар. Эгемендик күнү бардык президенттерибиз тигил же бул эстеликтин, айкелдин урматына гүл коет, аянтта сөз сүйлөйт, Манастын духу менен рухун айтат, элдин биримдигин, ынтымагын айтышат, бирдикте бололу, тынчтыкта бололу, буюрса өнүгөбүз, өсөбүз дешет. Мындай элге жакын президент болушуп, мисалы элдин арасындагы мотурайган балдарды кучактап беттеринен өбүшөт, аксакалдар менен, энелер менен жылмая учурашат. Элин кургур баягы байоо бир баладан бетер бардык президенттер бийликке такка олтурганда ишенишкен. Жылмайса кошо жылмайышкан. Кол булгаласа кол булгалашкан. Мен мамлекетти өнүктүрөм, мага ишенип койгула десе ишеним артышкан. Кубанып кол жабышкан. Кээ бирлери толкунданып ыйлап дагы жиберишкен. Анан эмне кылат? Бир президентти жаман экен деп кетиришкенден кийин эми жакшысын шайлайлы, мыктысын тандайлы деп ишенбегенде, үмүт артпаганда андан эмне кылат? 30 жылдан бери тоонун чокусунан, кырларынан бир манас түшүп келчүдөн бетер мамлекетчил, патриот, эл үчүн жүрөгүн берчү лидерди күткөн. Карапайым эл. Бир укмуш лидер келе калып эле заматтын ичинде барын бар, жогун жок кылып, жаман жашоону жакшы жашоо кылып, ушундай бир кулпуртуу ичүү сезилген жылдар болду. Эгемендиктин ошол 30 жылынын баарында. Бирок эмнегедир президенттер жаман, депутаттар жаман, чоңдор жаман, чиновниктер жаман дегенибиз менен ошолорго кошулуп жалпы элдин аң сезиминде кандай десем, мындай бир жасалмалуулук деген бир итору жашап келатат. Президенттерибиз дагы, өкмөт башчыларыбыз дагы, министрлерибиз дагы, депутаттарыбыз дагы колдорун мындай конституцияга коюшуп, мен уурдабайм, эл үчүн иштейм деп ушундай ант беришет. Бирок баары жасалма. Көпчүлүгү уурдашат, көпчүлүгү эл үчүн эмес, жеке чөнтөк үчүн иштешет. Жасалмалуулук эмне бул? Сырты жалтырак, ичи калтырак, жасалмалуулукка оролгон
кебетебиз, андан башка да санай берсе көп. Президент келет экен, өкмөт башчы келет экен деп эзели мурун шыпырылбаган көчөлөргө суу сээп, мизилдете шыпырып, дарактарды актап, даярдыгы толук бүтө элек кайсы бир мындай бир жүдөмүш ишкананы бүттү кылып, жээктерине мындай гүл, шаар карматып, окуучуларды тизип, анан жогору жактан үлкөндөр, чоңдор келгенде ушул ишкананы ачып атабыз деп лента кестиребиз. Ушунун баары жасалма экенин чакыргандар дагы, аларды чакырылгандар дагы, чакыргандар да билип эле турушат да. Бирок унчукпайбыз. Баарыбыз жылмая кол чабабыз. Анан аны телевизордон көрсөтүшөт. Аны көрүмүш болобуз. Көрүп атып ишенимиш эткен түр көргөзөбүз. Эртеси шептерибизге, шеп, өтө жакшы сүйлөдүңүз. Телевизордон көрдүк, өтө туура сүйлөдүңүз дейбиз. Жасалма күлүп, жасалма жылмайып айтабыз. Мына ошол жасалмалуулук менен өзүбүз алдап жатсак деле, аны менен ишибиз жок. Чоңдор барып бир ишкананы ачса, анан бир түбүндөгү бир көлөкөлүү жактарын, ал ишкана деринде кимге караштуу экенин, анын ошол көлөкөлүү, көмүскөлүү кызыкчылыктарынан тарта биз сезип турабыз баарыбыз. Лента кесерде жаркыратып, чоңдор кеткенде баары баягыдай шалпайып, кемшейип, эски көйнөктү кийишип, иш эскиче улана бере турганын дагы өтө сонун билебиз. Маселен, аймактагы чоңдор, мына бул борбордогу чоңдорду алдаган жасалмалуулуктар бул дагы бар. Кээ бир мындай тааныш журналисттерибиз айтат, бизде ушул премьер-министрлер ушунчалык тез алмашат, алмашкан сайын кайсы бир ишкананын ачылышына келип бериңиз деп, тетиги алыскы региондордон, аймактардан чоңдор чакырат, лента кесилет, кол чабылат, каалоолор айтылат. Анан ал премьер иштен кетип, башкасы жаңы премьер келгенде, аны кайра эле баягы мурдагы лентасы кесилген ишканага алып барып, ушуну ачкан атабыз деп кайра лента кестирип, ушундай бир алдаган, көз боёгон жасалмалуулук улана берет экен. Канча ирет өкмөт башчы алмаса, улам эле барып баягы мурда эле ачылган ишкананы барып ачып, лентасы кесилген жактарга кайра барып, ошондой лента кесмейди, катыра беришет экен аларыңчы. Президенттерибизди, министрлерибизди, депутаттарыбызды кээде түшүнбөй кетесиң да. Президент болгонго чейинки, же болбосо премьер-министр, өкмөт башчы болгонго чейинки, депутат болгонго чейинки өмүрүндө, жашоосунда ошол кайсы көчөнүн жолу жыртык, кайсы айылдын кандай маселелери тыртык, кайсы райондо эмне деген бир олуттуу бир чоң бир маселелер бар, проблемалар бар, ички кухнясынын бир коен жатагына чейин билишет, көрүшөт. Анан эле бир чоң кызматтагы аткаминер, чоң чиновник болушкан деле өзү мурда көргөн, билген эле баягы жерлерге барып лента кесишет. Жасалмалуулуктар бар экенин ичинде мындай бир туюп билип турса деле, баягындай даңкыйган жиптер менен чаңытып барып, кайсы бир ишканаларды калп эле ачмай, жолдорду тостуруп, тыгын кылып, кайра келип борбордо бир чоң чогулуштарды, жыйындарды өткөрмөйлөр. Чогулуштарда болсо бири актанган, бири шылтоо айткан, бирине бири сөгүш берген, бир популизмге, бир пиарга ылайыкташтырылган полемикалар, сөз талашмайлар, кеп талашмайлар. Өкмөт башчы маселени айтпай эле барып, эч кимге эскертпей барып көрдү. Шалакыларды урушту.
тилдеди. Өкмөт башы өтүк кийип алып, ылай кечип, баткак кечип жүрдү деп мамлекеттик каналдарда айрыкча анан дагы мына соц тармактардагы өкмөтчүл баракчаларда, сайттарда ошондой пиар информацияларды, маалыматтарды дүңкүлдөтүп берүү күчөдү акыркы кездерде. Бирок чынын айтканда партиялык катчы, обком же баягы илгерки раис колхозго барып колхоз председателин сугатчыларды тизип алып, шүмшүтүп урушкан, сөгүш берген ушундай советтик бир сөмөй кеземей адат мына азыр маалыматтык технология өнүккөн заманда модадан калып баратпайбы? Чоңдордун баарында ошондой тарап кеткен жанагындай жасалма актерлуктун ордуна бир мамлекеттик башкаруунун бир менеджменттин бир өзгөртүш керек болуп атат. Ошону түшүнүшпөйбү? Жасалмалыктан чыгуу мындай керек болуп атат да. Чоңдор өзү үлгү болуш керек болуп атат. Баскан эткенин баарын дүңкүлдөтүп теледен, радиодон, соц тармактан, баракчалардан дүңкүлдөтө бергенин токтотуш керек. Мындай бир көргүсү келген ишкананы өзү бир эч кимге билгизбей эле барып, чыныгы абалын көрүп, билгиси келген жолдордун жыртык тешигин кандай экенин тетиги ааламдын баарына акырын жылжытып же ачык жар салбай эле барып чыныгы проблеманы өзү акырын барып билип алса болбойбу? Президент эле эмес, президент менен өкмөт башы терге барды, мынтип сүйлөдү, лента кести, тигини кабыл алды, муну менен жолугушту, тиги жыйынга, тиги чогулушка катышты, же болбосо паландай өлкөнүн өкүлү менен кездешти дедиртип, бир мурдагы президенттердин тушунда деле бул бийлик өзүн эле мактата берет экен, же бир элдин жашоосунда ошо мактатарлык бир жылыш жок, өзгөрүш жок деген ушундай кыжырга тийген стереотип мурда эле бар эле. Телевизордун ичинде бар, бирок элдин чыныгы турмушунда жок. Өсүп атат, өнүгүп атат, жакшырып атат, сонун болуп атат, мыкты болуп атат деген бир стереотиптер кыжырга тийген. Негедир ушул ар бир келген президент келген сайын дароо аны курчап, айлантып ороп алат. Ар бир келген президенттерибиз негедир ага унчукпайт. Президентибиз жакшы иш жасап атат деген мамлекеттик телелердеги көрсөтүүлөр, маалымат каражаттарында көрсөтүүлөр буга чейинки мамлекет башкарган бардык бүткүл президенттерибизге кандай жагып келген болсо, мына былтыркы октябрдан бери бийликке келген элитабызга деле булар анчалык жакшы иштеп атат деп баягы мындай оппозициялык ушундай маанайдагы медиаларга караганда булар келгенден бери көп иштерди кылынды, сонун нерселер жасалып атат, акыры элдин үмүтү, максаты орундалып буюрса, мына жакынкы күндөрдө, жылдарда чыдап тургула, максаттар ишке ашканы турат деп бийлик өкүлдөрүн кайра көрсөткөн, узун кылып маек алган көрүнүштөр негедир мына азыркы бийликтердин тушунда деле нормага айланып баратат. Мына ачык айтыш керек. Бирок бар деле жаман дешке болбойт албетте. Мисалы, Садыр Жапаровго оомат оодарылган былтыркы ушул күз айларында ал киши бир жакшы бир ушундай салтты баштап, менин портретим чоңдордун баягы кабинеттин төрүнө илбесин дегендей кылып сөз сүйлөгөн, эсиңиздерде болсо. Эмне деген жөнөкөйлүк, эмне деген кемеңгерлик деп адамдардын көбү буга кубанган. Мисалы, мен дагы буга чындап кубанган. Ата Садыр Жапаров, Садыр аба кошоматчылыкка катуу сокку урду деп кубанган. Анан карасак, чындап эле президенттин бакыйган сүрөтүн төргө илип алган ошондой жанагындай көрүнүштөр дээрлик жоолуптур. Бирок билесизби, ушул кубанычтын, ушул сүйүнүчтүн артында дагы сүрөттү
илбей коюунун артында дагы мындай бир жасалмалуулук бир кылтыйып башын чыгарып тургансыйт да. Сүрөт илип алган кошоматчылык дуалдан жоголгону менен аң сезимден жоголгон жок да. Кой ушул бюрократтык моданы коелучу деп илбей койду дейсизби ошону? Жок. Президент мындан ары илбегиле деген үчүн илбей коюшту да, ачыгын айтканда. Эртең кокус илгиле десе, чоң коз тартылган Садыр Нуркожоевичтин байкаган сүрөтүн тез аранын ичинде замат деле илип ала коюшат. Айтор ушундай жасалмалуулуктан арылууга кез келдиби деген ой келип атат. Канткени менен биздин мамлекет мындай карап көрсөңүз 30га чыкпадыбы? 30 жылдык мөөнөт бир көп кемчиликти, көп катачылыкты мындай иргеп, орусча айтканда байга фильтрлеп, эмнени кылып туура, эмнени кылбоо туура эмес, баарын ылгап, оңолчу, түзөлчү мөөнөт го дейм. Чынын айтканда. 30 жыл ичинде бири-бирибиз менен тиштешип, сындашып, чукулашып, макташып, Москвага, Белоруссияга куушуп атып, бири-бирибизди Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, Отунбаевачы, Жээнбековчи, Садырчы деп жөйлөшүп, кайра аңтарышып, кайра төңкөрүшүп атып, маселен эртең Асан бийликке келсе, Асанчылар деп жөйлөшкөндөн, же болбосо Үсөн бийликке келсе, тигилер Үсөнчүлөр деп оодарышканда мындай бир пайда бир жок экенин бир түшүнө турган, мындай бир чоңое турган учур келдиби дейм ошол 30 жыл ичи. Биз баарыбыз бири-бирибизди мындай кыймылыбыздан, сөзүбүздөн гана эмес, мындай көзүбүздөн карап билип коюшу бир ушундай бир өлкөдө жашап атабыз да. Кимди ким көтөрмөлөп чоң кылганын, ал эмне үчүн чоң болгонун, анын колунан эмне келер келбесин, каерге чейин ошол көкөлөп, анан каерге чейин токторунан бери биз билебиз го акыр бири-бирибизди. Ошондой мамлекетте жашап атабыз да. Мамлекет өсүш үчүн мамлекетчил адамдар керек. Мамлекетчил. Тигил жактыктарга бийликти жолдордук, аркы жактагыларга бийликти алдырып койдук, ата канат деген ушундай чолок түшүнүгү пас адамдар депутат болуп келсе, министр болуп келсе, чиновник болуп келсе, анан алар колуна ошол ишенилип тапшырылган кызматта да чечүү маселенин баарын тигил жактык, бул жактык деген баягы пас деңгээлден караса, анан кайдагы бир мамлекеттүүлүк, кокту колоттук аң сезимди мамлекеттик органдарда иштеген кээ бир чоңдордун, чиновниктердин мээсинен дагы элдин арасындагы айрым бир эси жок ирик чириктердин мээсинен дагы мындай түп орду менен, түп тамырынан тазалабаса, мамлекет аксаган. Арыкта суу агып атса, аны ошол муктаж адамдарга буруп коюун ордуна, аларга бергенден көрө ага берсин бекер эле деген ушул кокту колоттук аң сезимибиз жоголбосо, мамлекетти жана мамлекеттүүлүктү талкалаган балебиз менимче дал ушул көйгөйдө. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы дегенде албетте туңгуч ажообуз Аскар Акаев эске түшөт. А кишинин сомду убагында киргизгенинде, алгачкы бир башкаруу жылдарындагы демократиячыл адамдарында, илимпоздугунда, интеллигенттүүлүгүндө мындай кеп жок. Бул эми бирок медалдын бир жагы. Экинчи жагы качанкы 20-30 жыл мурдагын айтып отурбай, кече мына жакындагы эле Кыргызстанга келип кеткендеги бир моментти айтып койгум келет Аскар Акаевден. Медиада, сайттарда Аскар Акаев келет экен деген күтүү. Кантип келет экен, эмне дейт экен, өзү кандай болуп калды экен а киши, кыргыздын жерине, кыргыз жергесине буту тиер менен өңгүрөп, шолоктоп ийеби,
толкунданып элди ыйлатуучу кандай сөздөрдү айтат деген ушундай суроолор жалпы элибиздин маанайында жок эмес эле. Анан эмне болду? Учактан, самолеттон кантип түштү, кантип келди, эмне кылды, каерге кирип чыкты, эмне деди, баарыбыз көрүп турдук. Байкап турдук. Эмне болор экен деп аң таң болуп. Жеке мен өзүмдүн баягы орусча айтканда сентименталдуу бир кыялымда УКМКнын имаратынан чыгып журналисттерге басып келгенде Аскар Ракаевдин оозунан биринчи эле чыккан сөз айланайын элим. Бир үй бүлөнү башкарсаң деле жашоодо ката кетирет экенсиң. А менин башыма мамлекетти башкаруу насиби туш болгон экен, буйруган экен. Ошол мамлекеттик башкаруу ишимде өзүмө билинбеген, өзүмө байкалбаган катачылыктарым, кемчиликтерим болсо, кыргыз элимден башымды ийип, терең ийип кечирим сурайм деген мазмундагы сөз болот го, сөз чыгат го ушул кишинин оозунан деп күткөм. Колунун аркасына алып, эчтеке болбогондой, суракай эмес, жөн жай эле бир жолугушууга келгендей журналисттердин астына басып барганы, анан анын мындай жалпы маанайында бир күнөө кылган, кемчилик кетирген кишидей эмес, күнөөкөр кишидей эмес. Кумтөр маселесинде мен акмын дегендей мындай салтанаттуу дух бардай туюлду да. Оболу кепти 4 ооз кечирим суроодон баштап анан гана Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келгенин, резиденцияда аны менен жолугушуп чыкканын, президентке терең ыраазы экенин айтса, анан туура болот эле го. Кайсы бир кылмышта кимдин күнөөсү канча өлчөмдө экенин, же бар же жок экенин дегеле анын күнөөлүү эмес же күнөөлүү экенин албетте мындай сот аныктайт мыйзамдуу өлкөдө. Бирок Кыргызстандын азыркы туңгуюкка келип такалып жатканына ушу менин дагы бир толук болбосо да бир азын-олак салым бар болуш керек. Ошон үчүн кечирим сурайм деген бир ныравалык, уялуу, кичирейүү, ийменүү өлкөнү башкарган кишилердин абийиринде кыпындай да болсо жашаса деген мындай тилек да, негизгиси. Акаеви, Бакиеви, Отунбаевасы, Атамбаеви, Жээнбекови баары чогулуп келип, мынау ала тоо борборду каянтта башын төмөн салышып, көздөрүнүн жашын 10 тала кылып шолоктой ыйлап, элден кечирим сурашса эле 30 жылда кыйраган экономикабыз калыбына келип, тиги ар чет жактарда мусапырлыкта жүргөн мигранттарыбыз, жумушсуздарыбыз жумуштуу болуп кайтып келишип, анан өлкөдө жашоо жакшырып кетпейт албетте. Маселе көкүрөктөгү элдин жүгү, көкүрөктөгү элдин акысы тууралуу болуп атат да. Кумтөрдөгү экологиялык катастрофаны, ушул экономиканы талкалаган бир уурулукту, коррупцияны айтабыз, Мен оюмду мындай жеткиргим келип аткан маселе бул башка да. 2016 жылдары жапандык балмуздак чыгарчу компания балмуздактын басын мындай сент менен алганда 90 центке көтөрүү керек болуп калып, аны көтөрөрдүн астында компаниянын босстору, башчылары, жетекчилери башын төмөн кылышып 25 жыл бою бааны туруктуу кылганга аракет кылып келдик болушунча. Бирок ушу көтөрүүгө туура келип атат. Эми ошо көтөргөнү жаткан үчүн бизди кечиргиле деп кардарлардан алдын ала кечирим сурашкан видео на интернетте жүрөт. Биз Кумтөрдөгү
коррупция бар жок деп талашабыз. Менин күнөөм бар деген киши дээрлик жок. Бар эле күнөөм жок деп колун аркасына алып чалкалай башышат. Экинчи уурулук кылбагыдай, экинчи эл акысын жебей тургандай кылып чындап кечирим сураса го, кыргыз деген айкөл эл кечирмек. Бирок бизде андай болбой атпайбы? Калп эле ишкана ачып, калп эле лента кесмей, калп эле чогулуш кылмайлар, калп эле сөгүш бермейлер, калп эле камамайлар, калп эле президенттин сүрөтүн илмейлер, кокусаны илбей эле кой деген буйрук болсо калп эле аны кайра илбей коймойлор. Атүгүл калп эле маска тагынмайлар, калп эле экзамен, калп эле билим алмайлар, калп эле цифровизация. Ушундай жасалмалуулуктарга кичинебизден чоңузга чейин чырмалып, малынып, ошондой системанын курмандыгы болуп келатканыбызга мына 30 жыл болуп калыптыр. Ооба муну баары билет. Ооба муну баары көрүп жүрөт. Ооба бул жаңылык эмес. Баарыбыз билебиз. Эмне кылыш керек? Жооп менимче бирөө эле. Жапандарга окшоп бетти чындап кызартканды, чындап уялганды үйрөнүш керек. Toyota'da же Mercedes'te чалкалап баратып, кыргыз кыйын эл, нарктуу эл, нурлуу эл, түптүү эл деп мактанган жасалмалуулукту демократиянын аралчасыбыз деген эки жүздүүлүктү токтотушубуз керек. Эркинбиз, суверендүүбүз, демократиялуубуз деген жасалма жалгандарды, калыптарды коюшубуз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аман болуңуздар.